Бакиев актанам дейби. Беларуста баш калкалап жүргөн Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин адвокаты Икрамидин Айткулов Конституциялык сотко өтүнүч келтирди. Анда адвокат кылмыш жаза процессуалдык кодексинин бир нече беренесинин Конституциянын айрым беренелерине ылайык келүүсүн текшерүүнү суранган. Бакиевдин жактоочусу арызда сырттан айып коюу боюнча жагдайларга жана сырттан айып тагылганда айыпталуучунун даттануу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калганына токтолгон. Конституциялык сот Икрамидин Айткуловдун кайрылуусу боюнча өндүрүшкө кабыл алынгандан тартып 6 айдын ичинде ак чыгат деп белгиледи. Курманбек Бакиев 2023-жылдын 1-мартында кумтөр иши боюнча коррупция беренеси менен айыптуу деп табылып 10 жылга сырттан кесилген. Мурда башка сот чечимдери болгондугуна байланыштуу жалпы 30 жылга соттолгон. 1-май райондук соту ошондой эле Бакиевдин мүлкүн конфискациялап, жаза мөөнөтүн өтөп бүткөндөн кийин 3 жыл мамлекеттик кызматтарда иштей албайт деп өкүм чыгарган. Өткөн жылы Бакиевди реабилитациялоо аракети жүрүп жатат деген талаш тартыш болгон. Ошондо президент Садыр Жапаров Курманбек Бакиевге карата сот өкүмү бар экендигин айтып, келсе камалат деген. Тажикстан менен чек ара качан ачылат? Кыргыз-тажик чек арасы эки өлкөнүн чек арасын тактоо боюнча өкмөттөр аралык комиссия ишин аяктаганда ачылат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кабар агенттигине билдирди. Жапаров чек ара такталгандан кийин чек араны ачууну жергиликтүү эл талап кылганын айтты. Ошондой эле эки элдин кызыкчылыктары эске алынып, талаш болгон жерлерди теңме-тең бөлүшүү менен маселе чечилгенин белгилеп өттү. 11-декабрда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргыз-тажик чек арасы боюнча документтер Жогорку кеңешке 2025-жылдын январь айында киргизилерин айткан. Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын 2021-жылдын май айында жапкан. Мен силерге душман эмесмин. Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке абактан кат менен жооп берди. Султанбеков катында Кыргызстанда шайлоо алдында саясий партиянын четтетилип, лидери камакка алынганы биринчи жолу болгонун белгилеген. Сиз мени саясий негизде каматканыңызды эл алдында моюнга алганыңыз үчүн чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Султанбеков мамлекетти башкаргысы келип жатат деп ачык эле айттыңыз, бирок добуш сатып алуу боюнча бир ооз сөз сүйлөгөн жоксуз. Мен мамлекетти башкарам деп Ак үйдү басып алууга аракет кылып, тосмодон ашып, шымымды айырган эмесмин. Мен ар дайым мыйзам чегинде гана аракет кылам жана сиздерди да ошого чакырам, деп жазылган катта. 11-декабрда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Сейитбек Атамбаев Ташиевке кайрылып, Султанбековду бошотууну суранган, ал жаш бала камакта отурганы туура эмес деген. Анан кийин мен просто айтат элем сизгечи, Темирлан Султанбеков менен сиз көп эметпей эле койгулачы, эрегишпей эле койгулачы. Вы же мудрый человек. Ал эми УКМК төрагасы Ташиев Султанбеков мыйзам алдында жооп бериши керектигин айткан. Эрегишпесек, жаш бала болсо, жаш баладай пусть поведет себя. Он хочет управлять государством. Вот говорит, давайте, говорит, если вы не сможете управлять государством, отдайте мне, говорит, я буду управлять. Пусть он дорастет там. Хорошо? До управления государством. А пока пусть ответит перед законом. Темирлан Султанбеков 14-ноябрдан бери камакта, ал кармалгандан баштап ачкачылык кармоодо. Буга чейин Султанбековдун атасы анын өмүрүнө жана ден соолугуна тынчсызданып, анын ачкачылыгын токтотуу үчүн жеке жолугу өтүнүчү менен УКМК төрагасына кат менен кайрылганын, бирок жооп ала албаганын билдирген.